Монголиянын президенти Халтмаагийн Батулга бүгүн 12-июнда расмий сапары менен Кыргыз Республикасына келди. Манас эл аралык аэропортунда Монголиянын президентин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тосуп алды. Сапарында бир катар эки жактуу документтерге кол коюу күтүлүүдө. Байсалов Эдил Жолдубаевич Кыргыз Республикасынын Улуу Британия жана Түндүк Ирландия бириккен королдугундагы жана Эрмек Султанович Кыргыз Республикасынын Беларусь Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 12-июнда Россиянын президенти Владимир Путинди Россия күнү менен куттуктады. Өкмөт алгачкы рет сейрек издешүүчү оорулардан жабыркаган адамдарга дарылардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу чараларын иштеп чыкты. Үстүбүздөгү жылдын 13-14 июнунда Бишкекте Кыргызстандын төрагалыгы астында өткөрүлө турчу Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн саммитине келе турган делегацияларды кабыл алууга Манас эл аралык аэропорту толук даяр. Кыргыз Республикасынын баатыры, белгилүү манасчы Жусуп Мамайдын бюсту Борбор калаабызда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын жанындагы Манас скульптордук архитектуралык комплексинин аймагына орнотулду. Бюстун автору скульптор, эл сүрөтчүсү Тургунбай Садыков.